АКШнын элчилиги кыргыз бийлигин кыз келиндердин укугун коргоп, ийимдин алдына чыккан активисттерди коркуткандарды жоопко тартууга чакырды. Элчилик Бишкекте уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын, ал сыяктуу гендердик зомбулуктун курмандыгы болгондордун жакындарына көңүл айтып, зордукчулук мамиле коомго коркунуч жаратаарын белгилейт. Муну менен бирге ийимдин алдындагы окуяга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Ошондой эле кайрылууда президент Садыр Жапаров да башкаларга коркунуч жаратпагыдай, зомбулук көрсөтпөгүдөй болушу керек деген билдирүүнү кубаттаарын, Конституция кепилдеген укугу боюнча демонстрация уюштурган адамдарды коркутууга жол берилбеши зарылдыгын белгилеген. Бүгүн ийимдин алдына жарандык активисттер министрдин кызматтан кетүүсүн талап кылган тынч митингге чыгышкан. Акция башталбай жатып, каршы болгон тарап чогулгандарды митинг болгон жерден сүрүп чыгарышкан. 5 апрелде Бишкекте Айзада Канатбекова аттуу кызды уурдап, 2 күндөн кийин анын сөөгү табылган. Бул үчүн коомчулук күч кызматкерлерин күнөөлөп, жарандык активисттер ийимдин министри Улан Ниязбековдун кызматтан кетүүсүн талап кылып келишет.